Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Раззак Бейшекеев Азия чемпионатында күмүш медаль алды. Спортчу Раззак Бейшекеев грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында күмүш медалга ээ болду. Финалда Олимпиада чемпиону ирандык Саид Эсмаили менен беттешип 0-3 эсебинде утулду. Мурдараак жапониялык Кацуоки Эндонуну жеңип өткөн азиялык оюндагы жеңилгенин өчүн алган. Бул Кыргызстандын Азия биринчилигиндеги алгачкы күмүш медали. Мурдарда Куржунга бир коло медаль түшкөн. 25 мартта Иорданиянын Амман шаарында өтүп жаткан бул чемпионат 30 мартта аяктайт. Ал грек-рим кыз-келиндердин жана эркин күрөш боюнча болууда. Кыргызстандан бул таймашка 27 спортчу аттанган. Урматтуу Россиядагы Москвадагы мекендештер, сиздерге өз кызматыбызды сунуштайбыз. Эгерде сизге Москва шаарында медициналык книжка регистрацияга тургузуу, ИНН СНИЛС бардык Россиянын аймагы боюнча жасоо убактысы 5 саат, СНИЛС 2 саат, трудовой договор, ОМС больницага учетко туруу 1 күндө, зеленый карта Сахаровадан Москва ичи 2 күн, 3 айлык регистрация 5 күндө даярдоо, базадан текшерүү 6 саат. Биз менен байланыш +7 997 388 36 32, WhatsApp +996 556 80 90 52. Аталган номерлерди сактап алып, биздин кызматты колдонуңуздар. Ылдам жана бат. Кыргызстандын футболчулары алгачкы рет Азиянын учурдагы чемпионун жеңди. Кыргызстан алгачкы рет Азиянын учурдагы чемпионун жеңди. Бишкекте өткөн беттеште Акшумкар командасы Катардын оюнчуларынын дарбазасына 3 топ киргизген. Алгачкы эсепти команда капитаны Валерий Кичин ачып, Катар көп өтпөй эсепти 1-1 кылып теңеген. Андан кийин Александр Мищенко 1 топ киргизип, соңунда Алимардан Шүкүровдун тобу жеңишти толук камсыздаган. Кечээ беттешти президент Садыр Жапаров та стадионго барып көргөн. Футболдук беттеш 2026-жылкы дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү раундунун алкагында болду. Буга чейин Кыргызстан Өзбекстан командасына 1-0 эсебинде утулган. Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев сөгүш алганы белгилүү болду. Судьялар кеңеши ушул жылдын 24 январындагы отурумунда Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевке, Ош облустук соттун жетекчиси Мирлан Боронбаевке жана Жалал Абад облусунун Сузак райондук соттун төрагасы Кубанычбек Самудиновго тартиптик жаза колдонуу чечимин кабыл алганы 25 мартта белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыкка соттор кеңешинин басма сөз кызматы ырастады. Мекеме аларга эмненин негизинде чара колдонулганын тактаган жок. 24 кж маалымат агенттиги алар соттордун каражат чогултуу ишине байланыштуу тартиптик жазага тартылып, сөгүш алганын жазган. Бул боюнча материалдарды судьялар кеңешинин президенттик аппараты бергени кабарланды. Буга чейин социалдык тармактардан Медербек Сатыевке тартиптик жаза колдонулганы тууралуу соттор кеңешинин чечими делген материал тараган. Бул тууралуу Жогорку сот Медербек Сатыев комментарий бере элек. 51 жаштагы Медербек Сатыев 2024-жылы октябрь айында Жогорку соттун төрагасы болуп тайындалган. Ал 1974-жылы Ош шаарында туулган, эмгек жолун 1995-жылы Ош облустук сот департаментинде иштөөдөн баштаган. 2013-жылы ал Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди Талант Мамытов тактаган Бишкек шаардык сотунун коллегиясынын мүчөсү болгон. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин президенттин администрациясынын жетекчисинин биринчи орун басары болуп тайындалган. 2022-жылы октябрда Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору болуп иштеп, 2024-жылдын башында Жогорку соттун судьясы болуп шайланган. Асель Кудуранова экс-депутат Сооронбай Жээнбеков менен Кашкар Жунушалиевди сотко чакырып жатабыз. Арыва Кейджи сайтына экс-депутат Асель Кудуранова маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Асель айым, Кой Таш окуясы боюнча сот иштери эмне болуп жатат? Соттук териштирүүгө Орозбек Опунбаев менен Талант Салиев келди. Алар бири-бирине шылтап көрсөтмө беришкендей болду. Кашкар Жунушалиев жана Сооронбай Жээнбеков келе элек. Ар бир сот отурумда ушу эки фигурантты күбө катары чакыргыла окуянын кандайча болгонун айтып беришсин деп эле атабыз. Учурда соттук иш биз тараптагыларды сурап баштады. Эмне себептен башында бир тараптуу кетип, Жээнбековдун тушундагы бийликтин адамдары сүттөн ак көрүнүп, Атамбаевдин тарапташтары баарына күнөөлүү катары каралганы, натыйжада чындык башкача экени айкындала баштады. Биз бул боюнча акырына чейин чыгабыз. Бир сөз менен айтканда, азыркы соттор тууралуу иш жасап жатышат. Кой Таш окуясындагы спецназда кызмат кылган Үсөн Ниязбековдун каза болгону боюнча сотто кандай сөздөр айтылууда?
Соттук териштирүүдө бир спецназдын баласы айткан: биздин кесиптеш Үсөн Ниязбеков Алмазбек Атамбаевдин огунан өлгөн жок. Үсөн жанымда 1-кабатта болчу, Атамбаев болсо 3-кабатта эле. Муну мен абийирим үчүн айтып коеюн. Автоматчан бирөө биз жакка кирип келип, алгач үйдүн потологуна атып, андан кийин биз тарапка аткылаган эле. Үсөнгө анан ары жактагы бирөөнү ок тийип, Үсөн каза тапты, берки бала оор жарадар болду деп айтып берген. Ал жигит азыр иштеп жатабы же жок билбейм деп маек куруп берген Асель Кодранова Арбакейжи сайтына. Sizlerden yardımınızlar менен şu kızım ушунчалык болуп kaldı. Şu YouTube kanalların бардыгы Allah razı olsun, rahmat. Sizlerge de rahmat çok. Ушунчалыk kızım жакшы болуp kaldı. Кыргыз эли, сиздердин жардамыңыздар менен мына кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Чет өлкөгө апарып, кызымдын бир жагын операция кылдырып келип алдым сиздердин жардамыңыздар менен. Азыр эми ушул бир жагы, тамагынын бир жагы да калды. Ону да дагы операция кылышыбыз керек. Şu сиздердин жардамыңыздар менен кызым ушунчалык жакшы болуп калды. Бир жагы чандырын алдырып салсам, анан өзүбүзгө окшоп сүйлөп дем алыштары да жакшы болуп калат. Ушу кызды караймын деп. Мына азыр шунун бир эле жагы алынды, бир жагы калды. Ушу бир жагын алсам, Кудай кааласа алдырып чыксак кызым сүйлөйт. Өзүм да ушу кыздын аркасынан оорукчан болуп калдым. Сахар ооруп, башым ооруп, өзүм да кыйналып атамын. Эгер колуңуздардан келсе, дагы да ушул кызыма жардам бериңиздер. Ушу дагы бир жолу операция кылдырып алсак болду. $28,000 керек, калганы жыйылып бүттү. Эм банкым Macit Kızanlarkan деп чыгат 0708 12 94 94. Сбербанкыбыз сиңдимдин атыда чыгат. Гүлназик Ш деп чыгат. Ойлонбой ушу кызыма жардам бере бериңиздер. Баары өзүбүзгө келип түшөт. Каракаев дүйнө салды. Ош мамлекеттик университетинин философия жана политология кафедрасынын доценти, саясий илимдердин кандидаты Акаев Аскар Абдыраимович 23 мартта оорудан дүйнөгө. Ош мамлекеттик университетинин философия жана политология кафедрасынын доценти, саясий илимдердин кандидаты Аскар Акаев 23 мартта оорудан дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу аталган окуу жайдан билдиришти. Аскар Акаев 1971-жылы 28-июлда Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Баш Булак айылында туулган. 1978-1988 жылдары Баш Булак айылындагы номер 96-орто мектебин ийгиликтүү бүтүргөн. 1994-жылы Ош мунун философия кафедрасынын аспирантурасына кирип, кийинчерээк ошол эле кафедранын окутуучусу болуп, Жоштогу илимий педагогикалык ишин баштаган. Аталган кафедрада үзүлүү эмгектенүүнүн натыйжасындагы окутуучу, доценттик кызматтарга чейин жеткен. 1995-жылы аспирант Аскар Акаев менен Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Ош муда сенсациялык жолугушуу болгон. Аскар Акаев 2020-жылы академик Тогуз Саковдун жетекчилиги астында Кыргыз Республикасынын миграциялык процесстердин динамикасына саясаттануучулук анализ деген темада саясий процесстер жана институттар адистиги боюнча кандидаттык диссертацияны ийгиликтүү коргогон. Аскар Акаевдин 30га жакын илимий макаласы, 2 окуу усулдук колдонмосу жарык көргөн. Аскар Акаев өлкөнүн коомдук саясий иштерине да активдүү катышып келген. Ош облусунун Кара Суу районунун Баш Булак айылдык кеңешинин 4 жолку депутаты жана аталган айылдык кеңештин төрагасы да болгон. Айылдын социалдык-экономикалык жана саясий өнүгүүсүнө зор салымын кошуп келген. Мындан сырткары эл аралык фонддор менен да тыгыз иштешип келген. Келе жаткан дүйшөмбү иш күнү болот. Белгилүү болгондой, быйыл Орозо айт майрамы 30 мартта майрамдалат. Орозо айт Кыргызстанда эс алуу күнү болуп саналат. Ал быйыл базар күнгө туш келет. Мурдагы эмгек кодексине ылайык эс алуу күнү болуп саналган майрам дем алышка туура келсе, ал келерки 1-күнгө жылдырылып дүйшөмбү эс алуу күнү болуп келген. Бирок жаңы мыйзамда ал нормасы алынып салынган. Ага байланыштуу 31 март иш күнү болот. Мадумаров 4 көчө протоколу боюнча жооп берди. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Атак Мадумаров азаттыкка берген маегинде 4 көчө тууралуу айтылган маселе боюнча комментарий берди. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештин 19 марттагы жыйынында улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев 4 көчө боюнча Кыргызстан үчүн жагымсыз чечим кабыл алынганы үчүн Мадумаровго каалаган убакта жооптукка тартылышы мүмкүн экенин билдирген. Мадумаров интервью учурунда бул сөздөргө комментарий берип, 4 көчө окуясы боюнча бийлик 8 ай аракет кылганы менен анын күнөөсүн далилдей алган эместигин айтты. Анын айтымында сотко 62 күбө, анын ичинде 5 генерал чакырылып, ал арада Мадумаровдун 4 көчө боюнча чечими Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынганын бир добуштан билдиришти.
Бул пикирди Баткен облусунун мурдагы жетекчилери, анын ичинде чек ара маселесин көзөмөлдөгөн бийлик өкүлдөрү да ырасташканын кошумчалады. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Атахмат Умаров 2023-жылдын 2-сентябрында камакка алынган. 2024-жылы 26 мартта Мадумаров 1-май райондук сотунда мамлекетке чыккынчылык жана алдамчылык беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок эски мөөнөт аяктаганына байланыштуу ал жазадан бошотулган. 2024-жылдын 25 апрелинде Атахмат Умаров абактан бошотулган. 26 апрелде Борбордук шайлоо комиссиясы Мадумаровду Жогорку Кеңештин депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуп, мандатынан ажыраткан. Ысык көлдө өзгөчө укуктук режим бар инвестициялык борбор түзүлөт. Ысык көл облусунун аймагында өзгөчө укуктук режим бар атайын инвестициялык эл аралык борбор түзүлөт. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Документ Токтом порталына жарыяланды. Ал Кыргыз Республикасындагы инвестициялык климатты жакшыртуу, инвесторлордун, анын ичинде чет элдик инвесторлордун укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, кепилдиктерин камсыз кылуу максатында кабыл алынган. Кыргызстандын президентинин 2023-жылдын 17 мартындагы номер 92 жарлыгына ылайык Ысык көл облусунун аймагында өзгөчө укуктук режим бар атайын инвестициялык аймакты жана англис укуктук системасынын ченемдерин жана принциптерин, ошондой эле жалпы укук системасынын башка юрисдикцияларын колдонуу менен талаш-тартыштарды жөнгө салуу боюнча көз карандысыз эл аралык борборду түзүү зарыл деп эсептелинди. Министрлер кабинетинин өзгөчө укуктук режими бар атайын инвестициялык зонаны түзүүнү камсыз кылуучу улуттук мыйзамдарга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча ченемдик укуктук актылардын тиешелүү борборлорунун иштеп чыгууну жана кабыл алууну кошкондо, бул жарлыкты ишке ашырууга токтоосуз киришүү зарыл болгон учурда англис укугун, ошондой эле жалпы укук системасынын башка юрисдикцияларын колдонуу менен арбитраждык жол-жоболорго жетишкен эл аралык консультанттарды жана эксперттерди ишке тартуу, жарлыкты ишке ашырууга багытталган тиешелүү мыйзамдардын долбоорлорун белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү жана башка чараларды ишке ашыруу жүктөлдү деп жазылат документте. Кошумчалагандай, жарлыкта белгиленген милдеттерди ишке ашыруу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу ведомстволор аралык эксперттик жумушчу топ түзүлгөн. Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу келишим ратификацияланды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу жана унаа жолдорун куруу жана пайдалануу, жолдордун кесилишин жабдуу жана пайдалануу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдарына кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Аталган эки келишимге 13 мартта эки өлкөнүн президенттери Бишкекте кол коюп, 19 мартта Жогорку Кеңеш аларды мыйзам түрүндө бекитип берген. Чек ара келишими менен эки өлкөнүн 1008 чакырым чек арасы такталып макулдашылды. Анын ичинен 519,19 чакырым 2011-жылга чейин такталып жазылса, калган 488,24 чакырым тилкеси акыркы 3 жылда такталды. Ал эми унаа жолдорун куруу жөнүндө макулдашууга ылайык эки унаа жолун куруу каралган. Аларды макулдашуу күчүнө кирген учурдан тартып бейтарап макамына ээ болушат. Биринчи дача Капчагай жолу Ходжай-Алов-Орух Капчагай айылынын чыгыш тарабына айланып өтөт. Аны Тажикстан пайдаланат. Экинчиси Миңөрүк Самаркандек жолу Сурх айылынын түндүк тарабына айланып өтөт. Аны Кыргызстан колдонот. Ошондой эле ушул эле макулдашуу боюнча Ош Разаков жана Исфаров-Орух жолдорунун кесилишиндеги 4 көчө тилкеси бейтарап макамга ээ болуп, эки тарап колдонот. Токтогул суу сактагычы акырынан толо баштады. 26 мартка карата Токтогул суу сактагычында 8 миллиард 425 миллион куб метр суу бар. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын сайтында айтылат. Суу сактагычка секундасына 423 куб метр суу агып кирип, 310 куб метр агып чыгууда. Токтогул суу сактагычы акырынан толо баштады десе болот. Себеби дээрлик 2 апта мурда 11 мартта Токтогул суу сактагычында 8 миллиард 186 миллион куб метр суу болгон. Суу сактагычка 203 куб метр суу агып кирип, 316 куб метр суу агып чыгып жаткан. Былтыр 26 мартта суу сактагычта 7 миллиард 208 миллион куб метр суу болгон, 297 куб метрге агып кирип, 189 куб метр агып чыгып турган.